Бишкек шаарында мүрзө боюнча өтө чоң проблемалар бар. Бишкек шаарынын жарандары коюп жатат. 20 миң, 30 миң, 40 миң сомдун тегерегинде. Ар бир Кыргызстандын жараны өзүнүн жеринде коюлууга бекер болсун деп туруп чечти. Бронированный жерлер бар. Буга чейин сатылып кеткен жерлер. Бул мыйзам көрүстөндөрдү тескил. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим, урматтуу кыргызстандыктар. Мен Жунусбеков Төрөхан Бейшенбекович, Бишкектеги Аза кызматтарын көрсөтүү агенттигинин директору. Мен Бишкек бул кызматка жазында келгенден баштап коррупциялык схемалар менен, мафиялар менен күрөшүүнү баштагам. Юго-западный кладбище деп коет чоң арыкта. Аянты 630 гектар. Ичинде 1 миллион 700 миңдей адам коюлган. Дагы 5 миңдей бронированный жерлер бар. Буга чейин сатылып кеткен жерлер. Ошол жерлерге мыйзамсыз коюулар уюштурулуп келет. Биз ал боюнча план перехват иштеп туруп, бир топ адамдарды кармай албай калдык, бир тобун кармадык. Кармап туруп, толук түрдө далилдеп туруп милицияга өткөрүп бергенбиз. Андан сырткары Юго-Западта өзүңүздөр билгендей 30 жылдан бери кетпей аткан бир түрктөрдүн кланы бар. Ошолорду чыгаруу иш-чарасы жүргүзүп, азыр абдан чоң бир кагылышуулар жүрүп жатат. Биздин үстүбүздөн өтө чоң ыплас каралоо иштери жүрүп жатат. Булар бизди жаладоо жаап туруп каматып коюу аракеттерин дагы башташты. Мен бул жерге келгенден баштап алардын ар кандай сунуштарынан баш тартып, аларды ал жерден толугу менен чыгарууга аракеттерди көрүп жатабыз. Урматтуу мекендештерим, өз учурунда Улан Эгизбаев деген Азаттыктын журналисти ошол жердин бардыгын иликтеп чыккан. Ошол иликтөөнү көрүп, мен ошол Улан Эгизбаевдин ишин этегине жеткирем деген өзүм чечим кабыл алгам. Ошол чечим боюнча бул жерге жумушка келгенден баштап Азаттыктын журналисттерин жеке жолугуп туруп чакырткан. Келгиле, бардык нерсени ачык айкын көргүлө, эмне жумуштар болгон, эмне жумуштар болуп жатат, кандай проблемалар бар, кандай коррупционный схемалар бар. Ошолордун бардыгын бүгүн иретке келтирели деп аракет кылып жатабыз. Жөнөкөй айтып кете турган болсок, биздин ушул агентствонун өзүнүн чийини жок. Юго-Западный кладбищенин чийини жок. Башка бир көрүстөндөрдүн бардыгынын чийиндери жок. Өзүнүн ички мыйзамдары жок, сырткы мыйзамдары жок. Мындайча айтканда, по понятиям эле иштеп келген да. Ошондуктан бардак кээ бир чоң адамдарга пайдалуу болуп жатса керек. Ошону иретке келтиргенге абдан бут тосуп аткан адамдарды көрүп жатабыз. Ушул жерден айтып кетейин, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Мырзакуловичке рахматымды айтам. Анткени ар бир сунуштарыбызды колдоп атты. Бирок өкүнүчтүүсү ошол, ар бир службанын ичиндеги жетекчилер, вице-мэрлер жана бөлүм башчылар буга абдан катуу каршылык көрсөтүп, сунуштарыбыздын баарын өткөрбөй келе жатышат. Ал акча көрүстөнүндө дагы мыйзамдарды даярдаганбыз. Шаардык кеңешке алып барып туруп, мына сессия киргизебиз дегенде ал мыйзамды да артка тартып коюшту. Маркумду узатуу, коюу, көрүстөндөр боюнча бир мыйзам жок экенин түшүнүп, Кыргызстан боюнча бул мыйзам кабыл алыныш керек экенин мен өзүм түшүнүп, бул боюнча мыйзамдарды айтып жүрдүм, жарыялап жүрдүм. Ошонун негизинде өкмөткө сөзүбүз жетип, Министерство социальной защиты туруда ушул жоопкерчиликти мойнуна алып туруп, биргеликте ушул мыйзамды жазып чыктык. Бул мыйзам көрүстөндөрдү тескил. Бул мыйзам
маркумда узатуу кантип узатат. Мисалы үчүн айта турган болсок, биринчи, ар бир Кыргызстандын жараны өзүнүн жеринде коюлууга бекер болсун деп туруп чечтик. Экинчиси, көрүстөндөр, жан көрүстөндөр суугат жерлерде болбосун. Анткени Кыргызстандын суугат жери өтө аз. Суугат жердин баарын көрүстөнгө айландырсак, продовольственный безопасность деген чыгат да. Дөңсөлөрдө, тоо этектерде, анан бир кароосуз калган жерлерде мүрзө болсун деп. Андан кийинкиси рекультивация деп коет. Канча бир жылдар өткөндөн кийин ал мүрзөлөрдү тегистеп туруп кайрадан ишке берүү. Мисалы үчүн центральный мечит түрктөр куруп берген 30 миллион долларга. Ошол мүрзөнүн үстүнө курулган. Ошондой эле бизде Бишкек шаарында мүрзө боюнча өтө чоң проблемалар бар. Мына Дунганский мүрзө деген бар, 100 жылдан ашып кеткен. Братский деген мүрзө бар, 100 жылдан ашып кетти. Андан дагы Северный деген мүрзөлөр бар, 100 жыл болуп калган. А бирок Бишкек шаарынын өзүнүн мүрзөсү жок. Бишкек шаарынын мүрзөсү көрүстөн Гроз деген айылда 30 километр алыс Бишкектен. Ошол себептен Юго-Запад кладбищасы болсо 1 жыл болуп калды жабылып калганына. Ошол себептен азыр Сокулук району, Аламидин районунун айыл өкмөттөрү Бишкек шаарынын жарандарын коюп жатат. 20 000, 30 000, 40 000 сомдун тегерегинде. Андан сырткары бул мыйзамда эгерде ар бир жаран бир тууганы кайтышкан болгон болсо, анда ошого өкмөт тараптан 16 000 сом бөлүнүп берсин деп дагы чечим кабыл алды. Ошол 16 000 сом менен кедей кембагал өзүнүн тууганын, атасынын бир тууганын барып минимальный расход менен коюп алганга мүмкүнчүлүк алат экен. Бул деген эзептеп чыксак 500-600 миллион доллар сом болот экен госбюджеттен. 500 миллиарддык госбюджет 500 миллион сомду ушу ахиретке кетип аткан бир туугандарыбызга бөлүп койсок эч нерсе болбойт. Урматтуу бир туугандарыбыз, баардыгыбыз бул дүйнөдөн кайтабыз. Бүгүн бирөөбүз кетсек, эртең бирөөбүз кетебиз. Бирок сөзсүз кетебиз. Ошондуктан бул ахиретке кетээрибиз, мүрзөлөрүбүз, коюлууларыбыз баардыгы мыйзам чегинде реттеп албасак, биздин ахиретке көргөн жоопкерчилигибиз кайда? Пайгамбарыбыз айткан: сен ахиретке даярдангын. Бул дүйнөдө бир аз убакытка жашайсың, ахирет сени түгөлүптүр деп. Ошондуктан биз азыр бир топ адамдар менен биригип туруп, моргту дагы современный жакшы негизде диндин талаптарына ылайык, аялдарды аялдар карай турган, эркектерди эркектер карай турган, жана айтып туруп жыттанып кетпеген жакшы бир современный моргту куруп чыгуу боюнча дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп чечимдерди кабыл алып жатабыз.